кошумча связи деген панелден гиперссылка жана действие деген аспаптардын маанилерин карап көрөлү. Демек бул деле биз жана айтып кеткөндөй, мисалы ушул башкаруучу баскычтын электрон чычкандын оң жагын басып, изменить гиперссылку деген баскычты басканда настройка действия деген келип чыгып атат. Ушул эле панелди же болбосо ушул эле терезени биз гиперссылка менен чыгарсак болот, же действие деген баскыч менен чыгарсак болот. Эми ушуну карап көрөлү. Мисалы, бул жерден эмнелерди өзгөртсөк болот экен. Мына бул жерде биринчи тиркемеси по щелчку мыши деп атат. Башкача айтканда, биз качан ошол баскычка электрон чычкан менен басканда гана биздин жасаган аракетибиз кетет. Башкача айтканда, бул жерде мисалы следующий слайд деп атат. Буну басканда, бул баскычты басканда гана кийинки слайдка кетет экен. Ал эми по наведению указателя мыши деген болсо, бул эгерде ушуну коюп кое турган болсок, мисалы перейти по гиперссылке дегенди койсок, анда биз баспастан эле ушул электрон чычканды оң жагына ошол баскычка жакындатканда эле ал жанагы аракетти жасайт экен. Мисалы ушуну жазап көрөлү. Мисалы по наведению указателя мыши деп, анан кийин перейти по гиперссылке дейли дагы, окей. Андан кийин пока слайда. Эми карап көрөлү. Мынакей биз бул жака жакындатсак, электрон чычканды басмайынча эч кандай аракет болбойт. Ал эми биринчисине жөн эле жакын алып келгенде гана автоматтык түрдө кийинки слайдка өтүп атат. Башкача айтканда, ал ошол электрон чычкандын көрсөткүчүн ошол баскычка алып барсак эле, ал автоматтык түрдө иштеп атат. Мынакей ошол аракетти аткарат экен. Андан башка дагы эмнелерди көрсөтсөк болот экен. Мынакей бул жерден биз гипершилтеме аркылуу мынакей кийинки слайд, биринчи слайд, же болбосо слайдтын каалаганына слайд деп кирип, каалаганына коюп койсок болот экен, же болбосо ушул жерден эле биз другой файл деп башка файл менен дагы байланыштырсак болот экен. Мисалы, Word текстик редактордо түзүлгөн файл менен байланыштырып көрөлү. Окей. Мынакей эми иштетип көрөлү. Пока слайдов дегенди бассак, мынакей биринчисин басканда жакындатканда эле кетти. Кайра биринчиге келебиз дагы. Экинчисин басып көрөлү. Мына эми экинчисин бассак, биз жана Word текстик редактор менен байланыштырганбыз. Мына ошол текстик редактордагы документ ачылат экен. Мынакей ушундай эле жол менен биз каалагандай файл менен муну байланыштырып койсок болот экен. Каалагандай мына действие дегенди басып, бул жерден каалагандай файл менен байланыштырсак болот экен. Ошондой эле запуск программы. Биз аны басканда, ошол баскычты басканда бир кандайдыр бир программаны иштетип койсок да болот экен. Ал үчүн обзор дейбиз дагы. Биз каалагандай бир программаны ачабыз. Ал үчүн мой компьютер деп local main C, мындан program files. Мисалы үчүн ушул жактан бир программаны карап көрөлү дагы, ошону иштетип көрөлү. Games, Driversoft, Macromedia. Мисалы үчүн мынакей Dreamweaver, мынакей exe деген иштетүүчү файлды тандайсыз дагы, окей. Окей. Эми ушул текшерип көрөлү, ошол программаны иштетпеген, иштетпейтпеген. Мына биз экинчисине койгонбуз. Басабыз. Включить. Включить дейли дагы. Мынакей биз ошол программабыз ишке киргизген көрүп турабыз. Мынакей достор, демек ушундай жол менен гипершилтеменин жардамы менен биз каалагандай аракеттерди жазып алсак болот экен бул жерде. Каалагандай аракеттерди. Ошондой эле аны башкача башка шилтеме кылып башка жака да өзгөртсөк болот. Мисалы запуск макросы дейт, макросторду жаза турган болсок, ушул запуск макросы менен кошуп койсок болот экен. Андан башка звук кошсок болот, же болбосо үн кошсок болот экен. Мынакей бул жерде стандарттык үндөрү бар. Ушул бирөөсүн коюп турта. Окей, буну биринчиге коелу, же экинчи, үчүнчүгө коелу. Изменить гиперссылку дейм дагы. Бул жерде мисалы үн кошуп коеюн. Аплодисменты. Окей. Көрөбүз иштетип. Мынакей үчүнчүсүн басып турган болсок. Мына. Демек, үн кошуп койдук. Үн кошсок, ал ошол басканда үн менен коштулат экен. Мына достор, демек, башкаруучу баскычтар жөнүндө ушуларды айтсак болот экен.
Ушуну менен башкаруучу баскычтар жөнүндөгү сабагыбызды аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңlar.